Биздин бүгүнкү каарманыбыздын жалгыз баласы 2020-жылы бейбаштык беренеси менен соттолуп 5 жылга кесилип кеткен. Мен бул чечимге макул эмесмин, анткени менин жалгыз балам, мени бага турган, өзүм урукчалмын. Ушул балам мурда соттолгон эмес, бейбаштык беренеси менен кармалган эмес. Адвокаттын көрсөтүүсүнө кайрылып, ушул жерден жардам алганы келдим. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына ылайык соттолгон жарандардагы адвокат алганга мамлекет тарабынан укугу бар. Андыктан биз бул жаранга дагы квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү үчүн мамлекет тарабынан кепилдеген адвокат дайындап бердик. Акысыз адвокат программасы аркылуу тандалып алынган бардык телекөрүүчүлөр ушул тапта адвокат менен камсыз болуп, иштери жүрүп жатат. Андан тышкары жарандар юридикалык жардам кызматына түз кайрылып, кеп-кеңеш алып, мыйзамда көрсөтүлгөн категорияга дал келсе, адвокаттын кызматынан дагы акысыз пайдаланса болот. Телеөрдө өзүңүз билесиз, көп суроолор болуп калат, бирок тилекке каршы так маалыматтар жок болгондуктан биз толук кандуу жооп бергенге мындай мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат. Ошондуктан ушул жарандарыбыз ошол биздин борборго өзүнүн документтерин көтөрүп алып, так маалымат ошол жерде тийиштүү убакытта болот. Ошол биздин юрист адвокаттар так суроолорду берип, документтерди карап, анан ошого карап мындай жакшынакай бир кеп-кеңеш берет деген бир үмүттөбүз. Акысыз адвокат программасын калтырбай көрүп, укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатып, эң башкысы адвокат менен акысыз камсыз болуңуз. Ошолордун документтерин баардыгын алып келип, анан кийин ишин баштайт.